Musанын 5-китеби. Мыйзамды кайталоо. 1-бөлүм. Иордандын аркы өзүндөгү Паран менен Топелдин, Лабан менен Хатсейроттун жана Дизабамдын аралыгында жайгашкан Суфтун каршысындагы түзөң чөлдө Мусанын Исраил элине айткан сөздөрү. Хорептен Сейир тоосу аркылуу Кадеш Барнеиге чейин 11 күндүк жол. Исраил элинин Мисирден чыкканына 40 жыл болгондо 11-айдын 1-күнү Теңир эмнени буйруса, ошонун бардыгын Муса Исраил уулдарына айтты. Муса бул мыйзамды Кешбондо жашаган Амор падышасы Сихонду жана Эдрейдеги Аштаротто жашаган Башан падышасы Окту өлтүргөндөн кийин Иордандын аркы өзүндө Маап жеринде мындай деп түшүндүрө баштады. Кудай Теңирибиз Хорепте бизге мындай деп айткан эле: бул тоодо жетишээрлик жашадыңар. Жолго чыккыла. Аморлуктар жашаган тоого, аларга коңшулаш жаткан түздүккө, тоолорго, ойдуң жерлерге, түштүк аймагына, деңиз жээгине, Канаан жерине, Лебанонго, атүгүл улуу Эфрат дарыясына чейин баргыла. Мен силердин ата-бабаларыңар Ибрайымга, Исхакка, Жакыпка жана алардын укум-тукумуна берем деп убада кылган жерди силерге бердим. Барып ал жерди мураска алгыла. Мен силерге ошол учурда мен силерди өзүм жалгыз алып бара албайм. Кудай Теңириңер силерди көбөйттү. Силер азыр асмандагы жылдыздардай көбөйдүңөр. Ата-бабаларыңардын Кудай Теңири силерди азыркыдан 1000 эсе көбөйтсүн. Ал өз айткандай силерге батасын берсин. Силердин кыйынчылыктарыңарды, түйшүктөрүңөрдү, чыр-чатактарыңарды өзүм жалгыз кантип көтөрөм. Ар бир уруудан акылдуу, эстүү, сындан өткөн адамдарды тандап алгыла. Мен аларды силерге эл башчы кылып коеюн дегем. Ошондо силер мага жакшы нерсени айтып жатасың дегенсиңер. Мен силердин ар бир урууңардан акылдуу, сындан өткөн, белгилүү адамдарды алып, урууларыңарга 1000 башы, 100 башы, 50 башы, 10 башы көзөмөлчү кылып койгом. Мен ошондо силердин башкаруучуларыңарга мындай буйрук бергем: бир тууганыңардын талаш тартыштарын угуп, бир тууганыңар менен бир тууганыңардын ортосунда, бир тууганыңар менен келгиндин ортосунда адилет сот жүргүзгүлө. Сот ишинде бет карамалык кылбагыла, чоң кичине дебей бирдей уга билгиле. Эч кимден коркпогула, анткени сот жүргүзүү Кудайдын иши. Силер үчүн оор болгон ишти мага айткыла, аны мен угайын. Мен ошондо силерге аткарышыңар керек болгон бардык ишиңер жөнүндө буйрук бергем. Ошентип биз Кудай Теңирибиз буйругандай Хорептен чыгып, Аморлуктардын тоосун көздөй, силер көргөн ушул эбегейсиз чоң, коркунучтуу чөлдү басып, Кадеш Барнеиге келдик. Ошондо мен силерге мындай дегем: силер Кудай Теңирибиз берип жаткан Аморлуктардын тоосуна келдиңер. Кудай Теңириң бул жерди сага берди. Ата-бабаларыңардын Кудай Теңири айткандай, бар да ал жерди ээлеп ал, коркпо да үрөйүңдү учурба. Бирок баарыңар мага келип, ал жерди байкап келе турган, биз жүрө турган жолдорду, биз бара турган шаарларды көрүп, алар тууралуу маалымат алып келе турган адамдарды өзүбүздөн мурда жөнөтөлү дегенсиңер. Бул сөз мага жагып, ар бир уруудан бирден адам 12 адам тандагам. Алар жөнөп кетишти. Тоого чыгып, Эшкол өрөөнүнө барып, ал жерди карап чыгышты. Ал жердин түшүмүнөн бизге алып келишти. Маалымат беришти да, Кудай Теңирибиз бизге берип жаткан жер жакшы жер экен деп айтышты. Бирок силер баргыңар келбей, Кудай Теңириңердин буйругуна каршы болдуңар. Чатырларыңарда отуруп алып, минтип наалыдыңар. Теңир бизди жек көргөндүктөн Аморлуктардын колуна салып берип, кырып салуу үчүн Мисир жеринен алып чыгыптыр. Эми биз кайда барабыз? Бир туугандарыбыз жүрөктү чүрүп, ал эл бизден көп да чоң да экен. Алардын шаарлары чоң, бийик дубалдар менен курчалган экен. Биз ал жерден Анактын Алп уулдарын да көрдүк дешти. Ошондо мен силерге мындай дегем: жүрөгүңөр түшпөсүн, алардан коркпогула. Кудай Теңириңер силердин алдыңарда бара жатат. Аны Мисир жеринде силер үчүн кандай күрөшкөнүн көрдүңөр, эми да так ошондой күрөшөт. Сен чөлдөн бул жерге жеткенге чейин жолду катар Кудай Теңириң сени атасы баласын көтөргөндөй көтөрүп келгенин көрдүм. Бирок силер ошондо да Кудай Теңириңерге ишенген жоксуңар. Ал силерге токтогонго жай таап, түн ичинде от болуп, күндүз булут болуп, жол көрсөтүп, силердин алдыңарда жүрдү. Теңир силердин сөздөрүңөрдү укканда каарданып мындай деп ант берген: мен силердин ата-бабаларыңарга берем деп убада кылган жер соорусун бул элдин ичинен, бул ниети жаман тукумдун ичинен эч ким көрбөйт. Аны Жепундун уулу Калеб гана көрөт. Теңирге баш ийгендик үчүн басып өткөн жерин ага жана балдарына берем. Силердин айыңардан Теңир мага да каарданып мындай деди: ал жерге сен да кирбейсиң. Ал жерге сенин жаныңдагы Нундун уулу Жашия кирет.
Аны дайында, анткени ал Ысрайылды ошол жерди ээлеткени алып барат. Ал жерге душманга олжоо болуп калат деген балдарыңар, жаман жакшыны ажырата билбеген уулдарыңар барат. Ал жерди аларга берем, ал жерди ошолор ээлешет. Силер болсо артыңарга кайрылып, Кызыл деңизди карай кеткен жол менен чөлгө жөнөгүлө. Ошондо силер мага: биз Теңирдин алдында күнөөгө баттык. Кудай Теңирибиз бизге буйругандай барабыз да салгылашабыз деп ар кимиңер согуш куралын асындыңар. Тоого чыкканды оңой көрдүңөр. Бирок Теңир мага мындай деди. Аларга мындай деп айт: тоого чыкпагыла, салгылашпагыла, анткени мен силер менен болбойм. Душманыңар силерди кыйратып салат. Мен силерге айткам, бирок силер мени укпай, Теңирдин буйругуна каршы чыктыңар, өчөрлүк кылып тоого чыктыңар. Ошондо ошол тоодо жашаган аморлуктар силерге каршы чыгып, силерди Сейир тоосунан Хорманын өзүнө чейин ары талагандай артыңардан кууп барып талкалады. Силер кайрылып келип Теңирдин алдында ыйладыңар, бирок Теңир силердин ыйыңарды уккан жок, силерге көңүл бурган жок. Ошентип силер Кадеште көп убакыт туруп калдыңар. 80-чи забур. Ырчылар тобунун башчысына Гат асбабы менен Асаптын забуру. Биздин тирегибиз болгон Кудайга кубаныч менен ырдагыла. Жакыптын Кудайына кубанычтуу үн салгыла. Забурду алгыла. Дапты, мукам үндүү кыл аспапты забур менен кошо бергиле. Ай жаңырганда белгиленген убакта биздин майрам күнү сурнай тарткыла. Анткени бул Ысрайыл үчүн мыйзам, Жакып үчүн Кудайдын буйругу. Кудай бул мыйзамды Жусуп Мисир жеринен чыкканда ага күбө болсун деп бекитти. Жусуп ал жерде өзү билбеген тилди угуп жүргөн. Теңир мындай деди: мен андан оор жүктөрдү алып салдым. Анын колдору себеттерден бошоду. Кыйынчылыкта мени чакырдың, ошондо мен сени куткардым. Мен сага добулдун арасынан жооп бердим. Сени Мериба суусунун жанында сынадым. Элим, ук, мен сага күбөлөндүрөм. Ысрайыл, о, сен мени уксаң гана. Сенде башка кудай болбосун, бөлөк элдин кудайына сыйынба. Мен Теңирмин. Сени Мисир жеринен алып чыккан кудайыңмын. Оозуңду чоң ач, мен аны толтурам. Бирок өз элим менин үнүмдү укпай койду. Ысрайыл мага моюн сунбай койду. Ошондуктан мен аларды өздөрүнүн көшөргөн жүрөгүнүн эркине калтырдым. Өздөрү каалаган жол менен жүрө берсин дедим. О, өз элим мен укса гана, Ысрайыл менин жолдорум менен жүрсө гана, анда мен алардын душмандарын тез эле моюн сундурар элем. Колумду аларды куугунтукка алгандарга бурар элем. Теңирди жек көргөндөр аларга кошомат кылып турар эле. Ал эми алардын жыргал турмушу дайыма улана бермек. Мен аларды эң жакшы буудай менен азыктантар элем. Тоо балына тойгузар элем. 81-чи забур. Кудай кудайлардын арасында турду. Ал кудайлардын арасында өз өкүмүн билдирди. Качанкыга чейин силер адилетсиз сот жүргүзө бересиңер? Канчага чейин ыймансыздарды жактай бересиңер? Жакыр менен жетимге туура өкүм чыгаргыла. Эзилгенге жана жардыга адилеттик кылгыла. Жакыр менен алсызды куткаргыла. Аларды ыймансыздардын колунан бошоткула. Алар билишпейт, түшүнүшпөйт, караңгылыкта жүрүшөт. Ошондуктан жердин негизи титиреп жатат. Мен айттым, силер кудайларсыңар. Баарыңар эң жогорку кудайдын уулдарысыңар. Бирок силер бардык адамдардай эле өлөсүңөр, бардык төрөлөрдөй эле кулайсыңар. Ордуңдан тур, Кудай жерди сотто. Анткени сен бардык элди мурастап аласың. 29 бөлүм. Дөөт жашаган шаар Ариэлге кайгы. Жылга жылды кошкула, курмандыктарды мууздай беришсин. Бирок мен Ариэлди кысымга алам. Ошондо ый менен кайгы болот. Ал менин Ариэлим боюнча калат. Мен сенин тегерегиңе кошуундарым менен жайланышып, сени байкоочу күзөтчүлөрүм менен кысымга алам, сага каршы чептерди тургузам. Ошондо кемсинтилесиң, жерден сүйлөйсүң, топурактын астынан үнүң ачык угулбайт, үнүң күңкүлдөп сүйлөгөн кишинин үнүнө окшоп калат, топурактын астынан үнүң шыбырап чыгат. Көп душманың майда топурактай болот, катаал аскерлериң туш-тушка учкан топондой болот. Бул күтүлбөгөн жерден бир көз ирмемде болот. Себайот Теңир сени чагылган менен, жер титирөө менен, катуу үн менен, бороон менен, куюн менен, баарын жалмаган оттун жалыны менен жазалайт. Ариэлге каршы согушкан көбөлдөр, ага каршы чыккандар, ага каршы тургузулган чептер, аны кысымга алгандар түштөй, түн ичинде көргөн көрүнүштөй болот. Ачка киши түшүндө тамак жегендей болот, бирок ойгонсо ачка. Суусаган киши түшүндө суу ичкендей болот, бирок ойгонсо кыйналып жатат, суусап жатат. Сион тоосуна каршы согушкан сансыз эл так ошондой болот. Таң калгыла,
айран таң калгыла, алар башкаларды сокур кылып, өздөрү да сокур болуп калышты. Алар мас, бирок шараптан эмес. Теңселип жатышат, бирок күчтүү ичимдиктен эмес. Анткени Теңир силерге уктатуучу рухту жиберип, көзүңөрдү жумдурду. Ал эми пайгамбарларыңардын, жол башчыларыңардын жана көрөгөчтөрүңөрдүн көзүн жапты. Бардык пайгамбарчылыктар силер үчүн мөөр басылган китептеги сөздөрдөй. Ал китепти окуганды билген кишиге берип, муну оку дешет. Ал окуй албайм, анткени ага мөөр басылган деп жооп берет. Анан ал китепти окуганды билбеген кишиге берип, муну оку дешет. Ал мен окуганды билбейм деп жооп берет. Ошондо Теңир мындай деди: бул эл мага оозу менен жакындайт, мени тили менен урматтайт, бирок жүрөгү менден алыс. Үйрөнүп алган адамдык эрежелерин алар менден коркуу деп эсептешет. Ошондуктан мен бул элди кайрадан укмуштуу бир керемет менен таң калтырам. Ошондо анын даанышмандарынын даанышмандыгы жоголот, акылмандары акылынан ажырайт. Теңирден өз оюн жашырыш үчүн тереңдикке бекингиси келгендерге кайгы. Алар өз иштерин караңгылыкта кылып, бизди ким көрмөгүлө, бизди ким билмегиле дешет. Кандай акылсыздык, карапачыны чопо деп эсептөөгө болобу? Буюм өзүн жасаган адам жөнүндө мен ал жасаган эмес деп айтабы? Чыгарма өзүнүн сүрөтчүсү жөнүндө ал түшүнбөйт деп айтабы? Бир аздан кийин, абдан аз убакыттан кийин Лебанон бакка айланат, ал эми бак токой деп эсептелет. Ошол күнү дүлөйлөр китептин сөздөрүн угушат, караңгылык менен туманда сокурлардын көздөрү көрөт. Азап чеккендер Теңир тууралуу абдан кубанышат. Жакыр адамдар Ысрайылдын ыйыгы тууралуу сүйүнүшөт. Анткени мындан ары таарынтуучу болбойт, акаратчы жоголот. Ошондой эле жалганды жактоочулардын баардыгы кырылышат. Алар адамды сөздөрүнөн кармап, дарбазанын алдында адилеттикти талап кылгандарга тор жайышат. Адилеттүүнү четке кагышат. Ошондуктан Ыбрайымды күнөөдөн куткарып алган Теңир Жакып тууралуу мындай дейт: ошондо Жакып уятка калбайт, ошондон кийин анын жүзү кубарбайт. Анткени ал өзүнүн жеринде менин колдорум жараткан балдарын көргөндө, менин ысымымды ыйык тутушат, Жакыптын ыйыгын ыйык тутушат, Ысрайыл Кудайынын алдында коркуп турушат. Ошондо руху менен адашкандар акылмандыкты таанып билишет, баш ийбегендер баш ийгенди үйрөнүшөт. Ыйык элчи Жакандын 3-чү каты. Сүйүктүү Гайга чын жүрөктөн сүйгөн аксакалдан салам. Сүйүктүүм, рухий жашооңдо ийгиликке жетишкенде эле калган баардык нерседе ийгиликке жетип, сак саламат болушуң үчүн сыйынам. Анткени бир туугандар келип, сенин ишенимдүүлүгүң жөнүндө, чындык жолунда жүргөндүгүң жөнүндө күбөлөндүрүшкөндө мен аябай кубандым. Мен үчүн балдарымдын чындык жолунда жүргөндүгүн угуудан өткөн кубаныч жок. Сүйүктүүм, сен жолоочу бир туугандарга ишенимдүүлүк менен кызмат кылып жатыптырсың. Алар жыйындын алдында сенин сүйүүң жөнүндө күбөлөндүрүштү. Аларды Кудай үчүн, Кудайга жаккандай кылып узатсаң, жакшы иш кылган болосуң. Анткени алар анын ысымы үчүн жолго чыгышты. Бутпарастардын колунан эч нерсе алышкан жок. Чындык үчүн кызмат кылгандардын кызматташы болуп калуу үчүн биз андай адамдарды колдошубуз керек. Жыйынга кат жаздым, бирок алардын арасындагы биринчиликти сүйгөн Диотреф бизди кабыл албайт. Ошондуктан эгерде мен барсам, анын кылып жаткан иштери жөнүндө эскертем. Ал биз жөнүндө жаман сөз таратып жүрөт. Бирок ошентип эле тим болуп калбастан, бир туугандарды кабыл албай, кабыл алгысы келгендерге тыюу салып, аларды жыйындан кууп жатат. Сүйүктүүм, жамандык кылган адамдан эмес, жакшылык кылган адамдан үлгү ал. Жакшылык кылган адам Кудайдан, ал эми жамандык кылган адам Кудайды көргөн эмес. Деметр жөнүндө баардыгы жакшы пикир айтып жатышат. Чындыктын өзү да буга күбө. Ал жөнүндө биз да күбөлөндүрөбүз. Биздин күбөлөндүрүүбүз чындык экенин сен билесиң. Мен сага көп нерсени жазар элем, бирок анын баарын сыя менен, калем менен жазгым келген жок. Сени жакында көрөм деген үмүтүм бар. Ошондо бетме-бет отуруп сүйлөшөбүз. Сага тынчтык болсун. Досторуң сага салам айтып жатышат. Сен да досторубуздун ар бирине салам айтып кой. Амейн.